иттен айырмасы жоқ. Жашашың мүмкін. Ит деле, жолбун ит деле жашайт. Кар өлөт алды. Андан айырмаң эмне? Айырмаң сен ошол улуу нартта да, улуу сенин сезимиңде. Ошол сенин элиңдин ошондой кылымга арыткан ошондой мүнөзүндө. Ошол мүнөзүбүздү жоготпош үчүн. Кыргызсың, ошол Кудай таап кыргыз болот. Жаманбы, жаман жакшы. Жакшыңды алып чык. Колуңан келеби, жок дегенде бирөөгө кыянатчылык кылба. Жаман айтпа. Жок дегенде бирөөгө кыянатчылык, жаман жүрөгүн оорутпа. Сен жанагы Салжан жигит айткандай, кыргызга жакшылык кылгың келеби дейт. Эмне десе, сен билимдүү бол. Билим ал, ошол сен кыргызга жакшылык кылгың ошол. Айласы кеткенин айтып атат. Башка канча жакшылык кыласың? Бир эле ошол заманыңды тааныбасаң, шоруңан айрылбайсың дейт. Биз заманды да таанып, эгер биз канчалык билимдүү болуп, бирок бул өзөк менен ошол тамыр менен ошондой азыктанып, ошону мындай аябай сыйлап, ошо менен жашашыбыз керек. Ошондо биз жанагы бир тууган сезип, ошонун негизинде бириге алабыз. Ошонун негизинде бул эч убакта мага кыянчылык кылбайт. Эч убакта бул мени коркутат. Эгер бул сезим өтө курчтуу, күчтүү болсо, могу жигиттер мага эч убакта кыянатчылык кылбайт. Кокуй бул сезимди бул көтөрүп чыгып, булар уже мени колдой баштайт да. Кокуй дейт, кокуйду колдоп коюп, анткени көрүп, бизде жалпы элдин кызыкчылыгы турат. Анткени мен майрамды алып чыксак, анда эл козголот экен. Ошонун негизинде бирге. Түрктөр айтып, мактап, мен бир звонок миллион киши жоголот деп, бир звонок басканда. Түрк деген. А жанагында эме болсо, түрк деген ат үчүн сен автоматский кызын эмесең, автоматский милицияны чакырып анан сразу муздайт сени. Сен кызына жанагындай эме кылсаң, жаман иш кылсаң, ал сени күтпөйт. Намыс деген бар да. Кармап ошо жерде муздайт сени. Ал жерде улуттук намыс деген жер. Ал баштан соттолбошу мүмкүн. А бизде көрдүңбү, намыс жок да, улуттук сезим да жок, ошентип кайда келет. Ошондо биз мисалы бул жанагы эң өнүккөн мамлекеттер мына көрдүм, жанагы көп өскөн мамлекеттер эң биринчи ошо жана улуттук жанагы күйүүсүнө жанагы добушу, ыры, ошол эл жөнүндө жакшы мындай информация ырыдаса, ошол эл ыйлайт. Жатасың Кытайдын ыйлап атканын көрүп мен ичим күйүп да, жанагы бир Кытай чыгып ырдап атат. Кытайлар баары ыйлап атат. Эмне үчүн ыйлап атат? Бизде сезим. Ошо улуттук сезим бар да. Ошонусу менен ал мисалы жанагы Усик. Дүйнөнүн чемпиону болду да, мен карап отурдум, эмеге чыкты. Эң украинча сүйлөдү. Англисче, орусча сүйлөдү. Батька деп украинча сүйлөдү. Мен аябай сыйлагым келди. Ошол адам. Ал Паткалин деп орусча сүйлөсө болот эле. Англисче сүйлөдү. Андайын орусча сүйлөдү, слава Украина. Андайын англисче сүйлөдү. А сыйлаган эл эң биринчи ошол өзүнүн эне тилин сүйлөйт. Ошол мукур ошол асыл адам да. Ошол асылдуулугу эң биринчи сен өзүңдү сыйла, өзүңдүн эне тилиңди, өзүңдүн улуттук айтканда улуттук духуңду сыйла. Чамба, сен акың жок, чаңганга акың жок. Сен милдеттүү түрдө анткени Кудай таалам ошондой жаратты, сен кыргызды сыйла. Колуңан келип кыргыз үчүн кызмат кыл да, кыргыз үчүн башыңды керек болсо сай. Башыңды сайсаң да астык кылат. Ошондой тарбиялагандар бизде. Намыс үчүн өлүп берген да. Кыргыз мен Чугелбесов жазган. Кенде кыргызга шек кетет дейт. Кыргыз ушундай коркок экен деп шек кетет дейт. Ошонун баарын контролдо кол. Кызыбыз кыргызга шек кетпесин. Жана көп санжырат менен кыргыздар жанагындай кыздар да жанагындай кокуй тиги душманга барып, этибизди ачыкча деп жанагы көлгө чөгөргөнү. Намыс, жеди ошол түпкүлүктүү ошол улуттук жанагы баалуулуктардын ошо баасы экенине ошо маани берип аткан. Азетте кокуй көрдүм жанагы эмеге барып мен тарыхтардан көп окудум да таң калдым. Жанагындай алакандай токоч берсе кыргыздын начар аялдары ошо токоч балдан өзбектерге кирип кетти дейт. Ана кээ бир кыргыздын аялдары мыкты да. Ана балдарын жанагы кара сууга ыргытып, күйөөлөрүн алып келип, сен экенде сен бошотосуң душмандардан деп. Эмчегин сүтүн берип, ошо күйөөлөрүн аман алып кал. Баланы мен сага төрөп берем. Сен мекенди бошотосуң душмандардан деп күйөөлөрүн ошо дук берип, ошонун негизинде ал дух. Ошол аял затын эң асылы. Бул ошондой үлгү. Ошонун негизинде биз сакталдык да. Анын баарын ошол жазып калыптыр жана тарыхта. Ошондон окуп таң калдым да. Кыргыздын аял затынын күчүн көргөзөйүн деп атам да. Мисалы бул жана Каныкейди атайын, Каныкейди көбүрөөк тартып атпайбы? Ошол Каныкейде
ошол кыргыз аял затын өтө көтөрүмдүүлүгү. Сайып жүрүп тал кылдым деп атпайбы. Баягы манасты манас кылганда. Мисалы манас ага чейин деле ушул кара берип алган, акыл айта алган, кийин анан Алмамбет көрүп анан Алмамбетке аял издеп жүрөбү, ал датактапчы. Анан айтып атпа, сен эмне кыласың дейт. Сен өзүң бойдок жүрүп дейт. Сен өзүң аял ал. Ошондо манаста эсине келет да, ошондо Каныкей болот да. Ошол Каныкейде ошол кыргыздын аял затынын бүтүндөй мүнөзү жатат. Көтөрүмдүүлүгү, чыдамдуулугу, алдын ала билгендиги. Мисалы ошол Каныкейибизде талак кылып айта берет. Жана Шооруктун Закыла өтө сулуу аял болгон болот да. Саясат менен иши жок, төшөктө жүрүп жаңга тынчтап туруп саякпай тазайтып атат. Аны менен чардап жатып алат. Анан жана бузуктар кирип, бул тиги Каныкей менен тиги чубак соо эмес деп жана кыргызча бузат да. Анан бузуп, анан тиги манас атабызда дардаңдаган эме да. Ишенет. Ишенип анан талак кылып ийет. Каныкейден кетпей, азыркы кетип калмак да. Кетпей, ал тиги жерде караса ак кулачта талада калган. Манас ата боз үйдө чартап, касы картап, чучук жеп, жана семирип кетип анан сайкалдан сайылат да, тоңкойтуп. Семирип калып. Касы картап, чучук жеп, жалаң акылай менен чардап жатып алат да. Көрдүң, анан 40 жоло кокуй чочуйт. Окуй бул бизден арам ойлой баштады. Жана арылган арам ойлоно баштады. Каныкейден арам ойлоо. Каныкей актанган эмес. Чубак таанып кетип калат. Кой эми, мен арам ойлоп атат депчи. Ким кыргызча атайын бузук кылат. Манас көрдүң, ишенет. Бул кетип калбай, ар жактан ак кулас кармалып, оңдоп кетип калбай, кайра Манас атабыздын ак күбөсүн, кийин, жарактарын баарын дайындап жүрө берет, кетип калбайт. Каныкейдин кемеңгерлиги. Таарынган жок да. Манас атабыз чартап жатат, анан кыргызча бир күн чалат. Коңурбай, эми келип басып ал дейт. Чубак кетип калды. 40 жоло өзүнчө чачырап жоголду. Каныкей кетти, акылай менен чартап жатат, эми келип бассаң болот дейт кыргыздар. Анан келсе, боз үйдөн, ак өргөдөн акылай менен чартап жаткан эме да. Ак дамбал менен моп чыга карап. Коңурбай келип караса, жишанасы жок. Жөнөкөй пенде манас. Анан мурдунан чүлүктөп алганын чүйрөп алып кетип келет да. Как ошол караса көп жишанасы жок да болот. Эчтекеси жөнөкөй пенде. Жөнөкөй пенде. Жалаңан эптеп манас айтат. Эптеп бирдеме таап бир чаап карайын жок деп. Көр. Акылай ар жакта жыргап жатат. Анан деп турганда Каныкейибиз билет да, ошондой болот. Анан акырын келет да, айкөлүм дейт. Дамбалчан жүрөт да, момти. Кулагын делдетип турганда, айкөлүм дейт. Ак куланы ала келет да, келем ак кулага мингине дейт. Ак күбөңдү кийин, ак күбөнү кийип, ак кулага минип, анан жана курал жараган Каныкейибиз кийискенде анан жишана жолобойт. Алып кара учуп келет, кара чар кабылан, чолок көк жагыстардар келип, аждары келип, анан жишана жолобой баштаган, кокуй болбой калып, кайра качып кетет. Ошол маалда Каныкейибиз келбей калганда, Манас атабызды чаппай эле жөнөл мурдунан да чүлүксөп, чүйрөп алып кетмек. Кыргызды чаап өрттөп, жок болмокпуз. Бул жерде ошол кыргыз аял затынын ошондой кемеңгерлиги турат. Манас ошондон Каныкейге жалдыр айланайын, ошондо Каныкейдин баркын дейт да. Акылай ким экенин, кара көк ким экенин ошондо билет. Ошон үчүн Алмамбет сен аял ала элексиң деп атпайбы. Каныкейдики ошол кыргыз аял затынын ошондой көтөрүмдүүлүгү, көрө келгендиги. Каныкейибиздин ошондон жана эмесинде жалаңач баласы болгондо айтып берчү. Колтугунда. Жалаңач кыдыр деп коет. Ал жана Садыр акем да жалаңач кыдыр болду. Мен жанагы Нурдөлөттүк жалаңач кыдыр болду. Мен апамдыкы да бар эле, балам келди деп. Сиз кайсырда? Мундус. Мундус жалаңач кыдыр болду. Жалаңач кыдыр адам населе күчтүүрөөк болот деп айтып. Көрдүң, жана беш баатыр, жана Балбай баатыр, жана Жанек баатырлар, жана казактардан жылкы тийип келип. Күтүп отса билле караан келет, билле чаң келет. Жаш балан көрсө жишанасы бар бала экен да, жолбош экен. Келип анан, баатырлар деп кекетип. Сен балбайсыңбы деп. Кел менен жекеге чык деп. Анан мынтип атат, сен калганыңар билле чөмөрдү бүккесиңер. Анан Нурдөлөттү карап чочуп кетет да, монуку жишанасы күчтүүрөөк экен. Калганыңар билле чөмөрдү бүккес, мага жекеге чыккыла деп. Жаш бала. Баатырлардын мындай кекетип, мокотуп силерден азыркы текебайт никтосуңар деп атат. Анан тиги Балбай менен жекеге чыгат. Экөө сайышканда найзасы сынып кетет.
Аны экинчи кайрылганда дейм калгандары менен чыгайт дейт. Калгандарым бар тоңкойто саят. Анан күн жаш бала мынтип кекетип балбай дейт. Балбай нишан алып атыр да. Сенден да мыкты, сенден да күчтүү баатырың бар дейт. Бар. Чакыр дейт. Мен беттешем. Көрдүң? Ал наркка башып, ал жылкысы тийип берди. Анан отурган 2 күндөн өмүр баатыр келет да. Анан баягы жаш бала төрт отуруп алып, бөлүнгөндү кекетип мокотуп баягы эметип атат, жишанасына өтүп атат да. Анти өмүр баатыр чукулганан тура калат да. Тура калып анан баатырлар мен агалар дейт да. Көрсө энеси бугу экен да. Агалар мен ак жеңилдим, мен кеттим. Өзүңөрдүн малыңарды өзүңөргө буйрсун агалар да. Кетип атсаң, баба токто дейт. Сен казактын арбагын кайда коюп атасың? Сени бир беттешпей эле күтүп отур, эмне кетип атасың дейт. Анан мен жеңилдим дейт, келатканда көрдүм дейт. Мунун колдоосу жолбос эркек экен дейт. Меники ургачы болуп калды, келатканда маарабайт дейт. Мен ак жеңилдим. Анан айтат, балбай сенин колдоосуң көк жал карышкыр экен. Карышкырдын оозу кандуу болот. Жана 2 жолу экөөбүз кармашканда же сен, же мен өлмөкмүн дейт. Ошентип токтотуп койгон ошол. Анан жана Нурдөлөт атабыз айтат, саяктан. Бул кара тоок адамдын жишанасы күчтүүрөөк экен, адам насили күчтүүрөөк. Мунун колдоосу жалаңач катарда атат. Мунун келечеги экен. Ак жеңилдим балдардан кетип калат. Агаларым. Кыргызстанда жишана менен окат кылат да. Ошон үчүн жанагы алтын мүйүз ак марал туура тартып баланы эмизип турган көрүнөт мына Семетей дагы алтын мүйүз ак маралдын эмчегине эми калган да. Кийин жана Тилекматтын жыл кайтар дагы маралдын эмчегине эми аман калган да. Кийинкилерде жанагы аркардын эмчегине эмип өткөн сүт эмген, ит эмген деп атпайбы, бүт эле көрүп. Баары бир деле биз монда көрүп, кайберен деп атпайбы? Кайберендин сүтүн ичип калганбыз да. Кайберен менен биз байланышыбыз бар. Кыргыздын дүйнө таанымында көрүп, кайберен ушул өзүнүн жана жан жаныбарга курт кумуска дагы үй бүлөсүндөй мамиле кылган да. Сый, урмат менен мамиле кылган. Азыр бизде көрүнбү, өзүңүн жериңде мусур таштап кетип атпайсыңбы? Өзүң жер кайрылып келбегенде болчу. Көрүп бизде сознание деп эс матаня. Отурган жериңе мусуруңду таштап, отурган чийгөнү кетип атпайсыңбы? Кайрылбай келчү деп болчу. Ошол жерден каалаган көзүңө көргөндө ырктатып атпайсыңбы? Көрдүң мындай эме кайда келдик да, эми бүкүл риск атып жиберсиң. Анан кыргызда тоон бузбай ат дейт. Атканда да карганын ошол аксак течегин аткан. Бугу деп атпайбы? Бугу, жана сарбагыш, жана татемдерди көрүп, бүт ошонун түбүндө ошол биздин баалуулуктар бар да. Жөн эле сарбагыш, жөн эле бугу, жөн эле жанагы багыш деп атпайбы? Бөрү деп татемдерде. Ошонун түбүндө чоң сыр бар. Кыргыз жөн эле бирдеме эме болот. Саяк тамгасы бир эле там болот, саяк. Сай ак, акты сай деп атат. Көрдүңбү? Таяк тамашалап коесуң, саяктын башына тийген таяктын. Көрдүңбү? Ар бир татемде, мисалы ар бир уруунун өзүнүн татемде ошол урааны бар. Ураанын эң тамгасын ошол өзүнүн коду катылган да. Жана эң тамгаларда, жөнкөн бүт эң тамгаларда ошол уруунун коду катылган. Жана паролуң ким деп атпайбы? Пароль бар да. Көрдүңбү? Ошон үчүн бугун атай отурган ажыдарга айланып кетип атпайбы? Жана 40 жылдан бөрүгө айланып, арстанга айланып, жолбоско айланып куулуп атат. Бул ошол стилди көрдүңбү? Бугудан ажыдарга айланып барат. Жана Канекей билесинде дагы көрдүңбү? Жана ажыдар батайын коюп атат. Кийин күмүштөн жасасам деп атам. Мисалы бул оймолордун баардыгы да көрдүңбү? Мына кыргыз артында жишанасы бар. Кээ тарыхчылар айтып атпайбы? Бир кыргыз жалгыз эле чоң жанагы эмеге түмөнгө чаап келатат дейт, анан күлүп коет дейт. Муну кылса кыргыз эле кылат депчи. Эмнеси артында жишанасы бар да, ошонусу менен уруп баратат. Көрдүңбү? Бул эгер бул артыбыздагы жишананы биз жоготуп, азыр бул жишана жок, биз бул болуп калдык. Бияк жок да, биягы жок, бияк болсо чирип калган. Бияк жана айтпай турган маңкурт болуп калган, маңкурт өзүнүн энесин атып атпайбы? Анткени тиги тамак берип койгон, курсагы тозгон. А ошо тозгон кишинин айтканын айткан аты энесин атып атат. Анткени бияк жок да. Түпкүлүгү жок да, бияк жок. Биз азыр жанагы Мелисовит ыр дүйнө менен жашап атабыз да. Калп бүт бар тең. Калп менен жашап калдык да, калп. Бүт жерде калп, бүт жерде кол чапма, бүт жерде сез, бүт жерде мен бар. Калп болуп калган да. Булардын баары жишаналарын баарын өлтүрүп салып, жишанасы жок да келип, булар ошо калптарды система кылып койгон. Өзүнчө целый азыр
мамлекет болуп калды, калып бүт барды. Бүт жанагы чыгып аткан мен бары калып, сүйлөгөн проекттин бары калып, кылган кызматыбыздын бары калып, бирөөбүздү алдаганда азыр сонмок кой, бирөө алдап, мисалы муну алдап кетип сүйнөп аялым жаман алдадым Құлағы кетіп кетті. Қуанам да, соны алдап кеттің деген. Гөндім адат болып қалды. Соным болды. Бұл ошо биздин жашообузга кирип калды да. Жаман илип кеттим деген депчи. А бул барып алып үйүнө тута, мен алдап, барып мен үн алдашым керек экен деп. Ошону мүнөз кылып алдык да. Ошону бардыгы тең бул жишананын жоктугунан. Ал адам, ар бир адам ошо өзүнүн рухунан жишанадан кишиден киши коркпойт. Кыргызча сен өзүңчө бар. Атсаң кошот ат сен. Коркпойт, сенден коркпойт ал. Ал жишанадан арбак деген. Кокуй арбак карап турат. Кой деп. Ошо карап турганда коркот да. Көрүп жанагы ким балбайдын жанагы жанында жаш бала жинип эме болсо чакталган тийбе дейт. Нарыққа башы тиіп етеді, қоя тұр дейді. Жаш балада көр, ал өзінің немесіне таянып отырды да. Ал жалғыз келді. Ділтеген 5 батырға жалғыз келіп, өкім сөйлеп отырды. Өкім сөйлеп отырғанда жөйлеп, жөйлеп отырған сілер күнөөсүңөр деген кеп да. Күнөөңөрдүн мойнуңар кылгыла. Көрдүң, ошо жест мимика менен билдирип атат. Көрдүң, балбайда нарық түшүнгөн көрүп тийбе отур. Көтөрүлүп депчи. Кыргыз ошо тияктуу мыйзам менен жашагат да. Анан азыркы адам жазган мыйзам, адам жазган эме менен болгондо биз жыдыйбыз. Ал ошо башка элдерге кызык да ошол нерсе. Ошон үчүн жанагы ошо баардык бул композициянын баардыгында ошо олардын баардыгында ошо биз ошондой көркөм дүйнө, көркөм чексиз бул манас дүйнөсү да. Ошол дүйнөнү биз таанымай, ошол дүйнөнү биз сыйламай, ошол дүйнөгө мындай аяр мамиле кылышыбыз керек. Аяр мамиле, бул оюнчук эмес, бизнес кыла турган иш эмес. Миллион сүйөндөрдү алып кол чаап, жанагы элге бул элге зак кетип атат да. Ошол үчүн манаска манаста мамиле кыл. Бизнесин кыла бер, бизнес кылып агым чыкпайт. Только манаска кергендер мен чырылдап чыгам, монтпой келет, тиңтеп, жалгыз чыгам, эч ким жок, артта эч ким жок. Койбогулу, кылыч кармап, найза кармап, койбогулу, жок, кайын. Мына мурутта дагы символ бул, мурут бул күч кубатып кетти деген билет. Жана тулгаларды коет, тулгаларды кулдар кийет. Ал падыша кандын каны деп атат. Падыша ал тулга кийбейт. Падышанын аты ал манаста дулдул деп атат. Ал дулдуланда шөрпөгөн ат болбойт. Аргымактын ичинен анан тулпар чыгат. Тулпардын ичинен анан мөлөттөн буудан чыгат. Буудандын ичинен анан отуруп анан чыкса чыгат, чыкпаса анан ак кула чыгат, чаарат. Кача ушул атты жөнүндө ойлонуп, мисалы манас деген кандын каны, тиги ааламдын падышасы деп атсаң, кылыч кармап, найза кармап, мурт мындан шерпейтен аттын бул ошол биздин өзүбүзгө болгон мамиле да. Ошонун баары билинбеген, ошол подтекст сен тарбиялап атат, сен арамдык кылсаң болот, сен кызыңды атсаң болот, бирөө көрсө сен барып сабап алдап кетсең болот деген нерсе, ошол композиция аркылуу ошонун баары тарбияланат, ошону айтып атсаң, укпай атат, ошонун баары влиять этет. Эгер сен момундай композиция менен отуруп, бул отуруп, подтекст өзү сезет. Келип бул композицияны көргөндө, моуну көргөндө, ошол кыргыз өзүнүн жана уктап калган сезимдери акырын ошол менен тилек ошол уктап калган сезим, катып калганда ошол сезимдер козголгондо, бул эң эле маселе өзү ким экенин сезиш керек. Кой мен кыргыз экенмин деп могу сүрдү көргөн, могу сүрдү көрдүм, бул тик карап турат. Образ ошол манастын ошондой мындай чексиз, ошондой бул ааламда теңдеш жок. Ошондой адамзатка жарык чачырата турган. Отурганда кыргыз гана малдашта окунуп отурат. Бул ааламдын ээси деп атпайбы? Ааламдагы төгөрөгү төп бүт колдоочулар колдоп турат. Ааламдын ээси деп Жусуп Мамай айтып атпайбы? Бул ааламдын ээси. Көрдүң? Бүт мына асман, алып караш асманда кабыландар жер, ажыдар су, асман, жер, суу, үч дүйнөнүн биримдиги. Төгөрөктүн төрт бурчундагы бүт колдоочулардын бүт бул тамгалардын бар, ошонун баарын бириктирип мына шер мүнөзү, кыргыздын мүнөзү. Моюда ошол жана манастын бир жылт элестеп чойномолор жазды да. Ошол кыргыз мондай сүр.
эч убакта кыргыз жигити корккон эмес. Корккондук бул чыккынчылыктан жаман, корккон эмес. Эч убакта бирөө чындыкка коркпой, өлүп барса да тик карап койгон да. Корккончулук бул. Сен бүтүндөй үйлөнгөн анан урууганан элге шек кетесиң. Коркпай, жантарашып, жанын ойланай мен аман калтырылам, мынча үй берем, тигинче берем. Ал андан өлгөнү артык да. Антип жалынып, сен аксың да, ак өл тирүү. Душманга да монду чөк түшүп жалынган эмес. Ал жарашпайт, ал ошол кыргызга жарашпайт. Өлсөң да татыктуу, ошо жоодон өлгөн салтанат, жоодон өлгөн кыргыз эч корккон эмес. Эгер жаманчылык кылып алса, бат кечирим сураган, хан боло, бек болсо да, кул болсо да, ай балам, сени шагың сындырып койдум, кечирип кой. Кечире аласың деп. Ошо уялган, ошо өмүр бою өзүн, ошо дүнөлөгөн мен атаңдын көрүп, ошо шагың сындырып алдымдар ошоларды деп. Ал эмне адам болот, башка эл болобу, кокуй шагың сындырып алсам, өзүң күнөөлөгөн. Мен туура эмес сүйлөп алып шагың сындырып алдым. Өзүң күнөөлөгөн. Шак, адам шагы. Биз азыр шагын сындырмак туруп азыр кандай тебелеп атабыз. Адамдын көңүлү менен эсептешпей калдык да. Илбой Батыр келген да ошол көңүлү менен, көңүлү калып калбасын балам. Баланы шак сынбасынчы. Кокуй бул ушундай иш кылчу бала экен, шуну койгулачы деп. Койгон. Ошону иштеткен. Бизде андай болбой калат азыр. Көрдүңбү? Ошон үчүн моунун баары эле ошол силер эгер бириге алсаңар, анда бул иш оңуна чыгат. Эгер бириге албай, бири-бириз менен кармаша баштасак, сен араб кулсуң, сен теңирчисиң, сен теңирчилерди жоготуш керек, араб кулдарды жоготуш керек. Ошондо бүт жанагы бул дух жоголуп кетип атат. Карама каршылык. Анан сен мен кыймын, сен мени угушуң керек, сен туура эмес болуп атат. Ошондо бүт өлүп атабыз да. Ар бир адамдын өзүнүн ичиндеги ошо чындыгы бар. Өзүнүн ичиндеги ошол улуу, ошол кыргыз деген дүйнөсү бар. Ошону гана ордуна кой, ошону койгонго аракет кыл, башка маселе жок. Туурабы? Эгер колуңан келип, только ошо духун ошол эсине кетир. Мен сүрөтчү болгондо ошо сүрөт өнөрүгө аракет кылып атам да, бирок мен жалгыз болуп кичине кыйыныраак болуп калат да. Анткени колдогон кишилер азыраак болуп калат. Бирок мен баягы тиги аксакалар, мен бактылуу. Бакылдап койгончу кандай сүйлөп атат туурабы? Ошонун убагында эмче жок кылмак, мен эл бузуп атат. Эски немени баарын алып чыгып, элдин башын айландырып атат. Ансыз ошентип чыккан эски неменин баарын коскоп атат депчи. Бул эски неме эмес, бул канча кылым өткөнсө бул жаңырат. Манас деген эч убакта эски эмес. Эски деп айта албайсыз. Бул ал эски, ал кылым өткөн сайын жаңырып турат. Эскирбеген, көйнөрбөгөн ошондой чоң улуу мурас экен да. Эскирбейт. Аны мен деле ошону укмуш түшүндүм деп айтам. Өмүрүмдө жетпес экен билдим, өмүрүм жетпейт экен аны түшүнгөнгөчү. Ал чоң илим да, билим да эмнеге касиет экенин түшүнбөйм да. Саякбай да айтып атат, ал адашып калгандырмын. Чытырман токой экен депчи. Ал адашпаган киши жок. Бул ошондой улуу дүйнө, ошол только ошого биз ушу менен азыктанышыбыз керек да. Жанагы сүт эмгенде эле азыктанып, ошол бүт ошол биздин ата бабанын, кыргыздын гениалдуулугу ошол улуу дүйнөнү таштап кеткен да. Эсиңе кел балам деп. Ушуну карап, ушундан азыктанып тур. Сен ким экениң ошо манастан ал деп атат да. Сен ким экениң ошол жерде жазылуу. Көрдүңбү? Ошондон азыктанып көк асабаны жазып атат да. Ошондон азыктанып жанагы эмне деген чыгармалар жазып атат. Айтмат ошондон азыктанган да, ошол кыргыздын уламыштарынан, дүйнө таанын айтымдарын баарын ошол азыктанып, ошонун негизинен чыгарма жазып атат. Көрдүңбү? Ошон үчүн чет өлкөлүктөр сурап, сен чыгармаңда эмче бүт эле гумандуулук, адамга ушундай деген айтып, мен ошол кыргыздын ошонусу менен азыктанган да. Мен ошолорду гана жазып атам деп атат да. Көрдүңбү? Ошол ар бир элдин ошондой баалуулуктары азыктанган нерсеси бар. Ошол менен эл, ошо менен ал ошол мамлекет, ошо менен ал чоң империя. Анан бизде ошол сүйүнүшкө ошондой бизде баалуулуктар бар экен. Ошондой биз дүйнөгө таң калтырып айта турган нерселерибиз бар экен. Биз ошолордун баарын эле алып чыксак, башка дүйнө элдери бизден кайдыгер карабайт, бизди сыйлайт. Коркпойт, бизди сыйлайт. Ушундай баалуулуктарды алып жүргөн эл бар экен. Көрдүңбү? Бул нерсе жок болуп кетсе, бул керек болсо бул ааламга да зак кетет. Бул жок кылбаш керек экен. Бул өзүнчө дүйнөнүн проекти болуп калыш керек экен. Ушундай элди жок кылбашыбыз керек экен. Ушул элди кайра ушундай нерселер сынчы деген чоң мындай дүйнөлөр бар экен. Санчылык. Көрдүңбү? Адамды бир карап эле канча бул жатын чайкар, кийинкиси мындай болот, тигинкиси мындай болот. Мунусу мындай болот, айткандай төрөлүп атпайбы.
аны илимде азыр муну иликтей элек да. Ошондой улуу нукту жоготуп алып, ошондой бул адамзатка ошондой бир жарык бере турган, азыктандыра турган ошондой билимдер бар да, билимдер бар. Ошол кыргызга ошо Кудай Таала ошол билимди берген да. Биз ошол билимди көтөрө албай калдык да, көтөрө албай билбей калдык. Ошолордун баарын азыр эң биринчи бул бийликтегилер ошого маани бериш керек да. Окуучулар ушуларды өзүнчө чогултуп, аз эле чакан эле киши, көптөр киши жок. Ошолорду чогултуп берип, ошолорду иштетип, ошолорго шарт түзүп берип, ошол ар бир багытта эң өнөрчүлөрүн өзүнчө городок кылабы, эмне кылабы ошонун баарын. Өзбекстанга барганда, жана мечиттердин баарында жана мага окшогон өнөрчүлөрдүн баарын коюп коюптур. Анан сурадым. Аренда төлөбөйбүз. Только иштеткен ошол нерсе, ошону окуп аткан. Канча кылым өткөн жана графика жана иллюстрациялар бар. Өзбекский графика, өзбекский живопись деп чыгат. Ал көчүрүп атат. Орнаменттерин ойлоп табат, түрктөр өздөрүнүн орнаменттерин ойлоп тапты. Сел академия болуп кетти. Ал ошол аркылуу өзүнүн түптөп атат. Бизде ошо баары турат, муну чанып атабыз, ушырык болбойт. Интернеттен ошолор дагы жана эме чаптап атабыз да. Ошону айтпай, миң жолу айт, ачыктайт, мындай айтат, уккан жок. Орнаментти туура эмес деген ак үйдө тескери коюп коет да. Манас атанын айткендер орнаменттер туура эмес коюп атат. Атай. Мисалы алар деле билет, мен жазам, келбей айтпайт. Аяқта миллион ақша жеп алып, тияққа чаптап атышат, орнаменттер чаптап, киімдердің бәрін алғанда байқап, чаптап атат. Ал арқылы көреді, бұл ұлттық киіміне маани бермей қалыптыр. Білмеймін, чаптап баран этноды. Этно емес. Андай неме болса, интернет келіп этно жаңағы моңғолдардың емес, бүйтіп анда чаптаған жоқ алар. Баш киім бүйтіп бар, өзінің орнына қойып, орнаменттерін өзіне қойылды. Якуттар бүйтіп баш киімдер алар білет қойып орнына қойылды. Бізде жүні чаптап атат. Архитектурада бүтімен бар чаптап атышат. Қояй деген иш жоқ та, айтқан иш жоқ. Живописте күнде 10 күнде бір выставка болып тұрады. Барсам, ештеңе жоқ. Художник өтіп жолы, арақ жолы, білмені қойылған, күн жиғап атышат. Бұл сурет өнері бүт бартын көт бар. Елгіште бер алды да. Бұның бартын білет етіп. Ошон біз өсіп жүрген тосқалдық болды, тоқтап қалды да. Дағы қалды, дағы бір бұлар көніп алды, емдігі дағы миллион ақша етіп, дағы манасы аламын деп, дағы жанағаны еметіп, жанағында еме оланы дағы ақша жешеді да. Сәлем, ена бұна ой жерде. Емдігі дағы алып келді, ақша жеп көніп алды, тегі жаш бала көніп алды, ақ емес үшін, емдігі бұл проект, сен миллион жесін, мың жасайын, елін шықпайды депші. Чырылдырса жена майрам пулы жел болсын, ал кетті, ал америкасын жоқ олды депші. Башқа кіші шықпайды. Менді білет, мен ызыларым. Алтыки тоқтоғыл сыйлығына көргөз, аны шылдың қылып көткөтіп айтап шықтық. Жүрет асам сала қалдыр. Ал барлы күлет, ызылдаса бол, ошол ызылдайды деп. Мен Манасқа келгендер ызылдайм, қалған ызылдабайды. Айтып та көрдім. Анткен ел дағы көт, жана елдің көзі ачық емес та, ошол жүрет. Жанагы Манас тартқан сүрөттө жакшылап караса, элементарный образ емес. Анатомия жоқ. Анатомиясы жоқ. Аттың образы, аттың жана Манас атанын көлөмү образы жоқ та. Кийген кийими, ат жабдыктары бүт бар болуш керек да. Көрдүң, жана чаар ат, жулбул деп атпайбы, Манас атанын кийимдери. Ошонун баарын караш керек да. Ал аны эч ким караган жок. Бир 2-3 депутатка кол чап, мен атайын бардым, шуулдатып атат. Турмуш деп. Аракуку эйтиңиз неметпейди? Тибет. Жана биздин жана баалуулуктарга мындай Тоо кетип атат. Маани бербейт. Кайда келдик? Аны тим эле ЛТРК улуттук немеден ой мынандай кылып тарып немеди деп мен көрдүм да, балам да сүйлөттү. Анан ичинде эле жакшы окшойт деп карап койдум. Бирок бир кыздай болду да, мындай бизде айтып атпайсызбы, душманына да айкөлдүк кылган депчи. А бул жерге жаткыза коюп атпайбы? Бизде андай неме образы сүрөттөлбөйт экен го. Мен азыр сизден угуп атып ошону байкадым да. Мына сүрөт. Мына бул сүрөт көрүп, көрүп, элбетимизде бирөөгө келип карашы, мына атта шөтпөйгөн аттында бул. Башында кара. Көрүп, Манас атасы шөтпөй кылды. Ону карап кой. Сен болсо. Маани жок. Маани элементарный мындай көрүп, шыл чампалаган да. Мына бир караганда мына сүрөт экенин койсоң болду. Аны ар жагын өтө койсуң да. Муну профессиональный художниктер таткан эмес да.
2 миллион сом айтады 4 миллиондай акча которуп бул бөлүшүп берди да. Эмдиги жылы дагы ушуну алып чыгат. Кына калып элим чыкпай калды, дагы акча жейт да Манастан. Анан муну мисалы мына чет өлкөгө алып барып кантип көргөзөсүң? Могул Манас атабыз Коңурбай сайып атат айтат да. Түшүнөсүң мынтип. Ушуда Манас немесине дүйнөсүнө дегенде любойубуз тартышышыбыз керек да болгон дүйнө. Аттын башы кантип кантип. Şu beytin kapkara kılıp yüzünde tartalım, kara kılıp koydu da. Tulga pulga düşünüksüz da. Gördün mü? Çaçkılığı önünde. Жерге жылаңа чыгып жатырып коюп, Коңурбайда ханда. Ошо сайып алган күндө дагы атын өзүнө тартуу кылып берет Манас атабыз. Бул да бир элдин кайраты. Койду да. Жобосун окусаң ушундук мындай. Жобосунда мындай 2 жылда элге жайылган сүрөтчүнү сүрөт деп турат да. Элге жайылган. Анан көрүп тигилер отуруп аны баары элге 2 жылда 2 жыл ал сүрөтчүнүн сүрөтүн эч ким тааныбайт. Анан булар такыр болбой калган, мени чакырып атпа, сен келе кал токтогул сыйлыгына эч ким койбой атат деп барып билет да. Жободо отурат 2 жылда элге жайылган деп атат. Элге таанымал сүрөт бар. Меникин алып бардык да, анан мен аялымда деп сени кое бербейт. Жок, барып барайынчы дедим. Муну алып бардым, анан муну алып барганын мен сразу билдим да. Муну эксперттер билбейт да дедим. Анан мен эксперттер бул эл билет да дедим. Туста дайыр экен. Анан сүрөттөрүн алып келди. Ошону сен могу элге айтып аткан сүрөттөрүң, могу айылдарма сүрөттөрүн алып келип, сүрөттөрдү алып бар. Анан айттым да, интернетте как раз чыксаң, майракка бүт чыгат десем, ал эксперттер интернетте карабайт да. Эксперт интернет. Анан миллион сом ал элдин акчасы, анан эксперттер ошо интернетте карап, анан даярданып, анан келип, анан мына 2 жылда мына эл таанып бүттү. Америка бар быстак кылып, Москва бар быстак кылып, эл тааныды. Муну көргөзмө кылдым. Жободо бул туура болуп атат. Sen bana bara ver деп койду. Анан эксперттер келсе мен ошону айтып берейин десем, жок, сен болбойт дейт, эксперттердин убакыты жок. Анан 1 ай өткөндө мынтип чалды да. Эксперттер өткөрмөй койду, картинаңызды алып кетиңиз дейт. Анан кайсы эксперт, мы тебе не скажем дейт. Көрдүңбү? Знать, тияктын өтүп, агы тияк менен сүйлөшүлөш, момундай чакап чуяктар катышты, Байрамкул катышты, эксперттер өткөрмөй койду. Анан булар азыр өзүнүкүн азыр ойлонуп атат да, эл тынчыганда анан түкүнчө бир эмесин алып чыгат да, түкүнчө неме чыкты, мындай ушундай картина алып чыкты, эксперттер кабыл алды, миллион сомдон бөлүшүп алат да. Бул сүрөттөрүңүздү канча жыл мурда көргөнбүз да биз мисалы. Муну болсо көп айтпайт. Анан сурадым, эксперттер эмне себептен муну жактырып өтүрүп, муну тебе не скажем дейт. Мисалы үчүн мен бул сүрөттөрдү көп жыл болгон көргөндө, бирок автор ким экенин билбейчүмүн. Эксперттер билбейт экен муну. Эксперттер ал дагы бирөөнө кол, бирок аны да айтпайт. Ал ким өчү айт, мы тебе не скажем этой информацию. Көрдүңбү, бул бизнес болуп калган да. Муну азыр бир күнү бар, эл тынчыганда жанагы эмете бир художник алып чыгат. Эл таанымал. Жанагындай сүрөттү алып чыгып, анан бир эксперт чыгып, там хороший, интересный композиция, там очень профессиональный, там тигүү деп, эл аны укпайт да. Сонун экен деп койду. Бул тарабы мен просто Манаска келгенде чырылдап атам да, бул жагы ушу бизнес кылып алды да. Биз ошол Манас дүйнөсүн ар түрдүү билгенибизден кийин талашыш керекпиз да. Талашкан эл жок да. Мен жалгыз эле чыктым, художниктер көптөп бир атайын бир ара ичкен бирөөнү чыгарып койду. Майрамкул сен эмне деп атасың? Сеникин көп эл жактырбайт дейт. Көрүп, өздөрүнө ылайык деп атат да. Түшүнбөйт дейт. Сен түшүнбөйт да, сен өзүң ырзылдап атасың дейт. Мисалы үчүн, могу сүрөтүңүздү мен көп жыл мурда көргөм да. Анан ушуну мен Facebook'та профилим бар болчу. Өзүм сүрөтүмдү өчүрүп, анан ушуну профилге коюп койгом. Семетей. Шун бир көргөндөрү жактырдым да. Сонун экен деп. Анан резко өзүмдүн сүрөтүмдү өчүрдүм да, профилге коюп койгом. Анан эми бул композиция дүйнө жүзүнө жайылып кетти, анимация болуп. Булар эксперттер айтпай, дүйнө жүзүнө жайылып кетпеди. Интернетте бар турат, жок, болбойт, ал экспертте убактысы жок дейт. Именно сен сүрөттөрүңдү алып, сүрөттөрүмдү алып барып берүү. Аны ыкты дейт. Анан тияк Агыбек айтат, моундай баягы силер айткан Майрамкул келип катышты, бирок эксперттер не выбрали дейт. Мы сами там биз жактан өзүбүз үчүн көргөздүк. Тиякта кишилер бар, алар ошол акчаны беришет. Анан биз баягы тынчып жана той өткөрүп аткандан телевизор чалып, токтогул сыйлыгын эметти. Контролдосо, мисалы эл чыгып туруп, могу токтогул сыйлыгы миллион сом экен, ошону давай элге чыксын, ошо токтогул эмди көргөзө, кайсы художниктерди көргөзүп атасыз. Давай тегерегибизде болуп, ошол художниктер чыгып, ошол картинасы менен мындай талкуу кылып, анан ошонун негизинде шайлабайды. Ошол билүү берейин. Анда сону болмок да, тиги художниктер чыкмак.
Мен да чыкмакмын. Мен жеңилсем, жеңилбесем да элге чыгып айтат элем да. Монда оюн бар эле, монда менде идея болуп атат. Жаманбы, жакшыбы элди алып түшүнөт эле десеңиз. Эл да кызыгат эле да. Алар элден жашынып барып тынчыганда акча. Мисалы, сен козголсоң тиреге требовать жасасаң, давай 90 миллион сом бул элдин акчасы. Ана сен ошо 90 сыгы көргөзгөн художниктарды алып чыккыла, талкуу кылгыла. Бешөө чыгып, тегерөштөр кылып, жана Американын президенттерине болуп талкуу кылып айтсын. Өздөрүнүн сүрөттөрүн ушул обознавать этсин. Ошого жараша акчасын элдин өзү бергиле. Дес эл аны кызыга баштайт, кел кана. Угапчы Байрамкулдуга, айтып көр. Мен тиги түкүнчө айт дейм сен. Ошондо тиги шабашка токтойт да. Жаманбы, жакшыбы, мына бул жерде жооңордо момдай экен. Жооңордо 2 жылда элге таанып. А мисалы бул художниктин сүрөтүн биз тааныбайбыз да. Бул сүрөтчүнүн өзүн да тааныбайт экенбиз. Эл жана Манасты айтып атканда эл дагы оңдоп турган да. Бул жер турмуш, жерин оңдобайт. Эгер сүрөттөнөр эл контролдой баштаса, анда бул кокуйт, оңоло баштайт. Эл чыккан жок. Эгер эл топ чыкса, бул сайт бүтүп атат, коркот булар. Кокуйт дейт. Эл ызы чыгып кетет экен, кокуйт дегенибизди токтотот дейт. Токтотганда бул элге салып, элдин добушу менен анда ошо миллион сомду алат. Анткени ал жакта айтып атпайбы, бөлүшөт. Жанагы композицияны бөлүшүп кетти да, буякта 4 миллион деп 4 миллион бөлүшүп кетти. Ой, 2 миллион. Кырк кеткен жок. Манас аламын деп жобосун окусаң ушундук. Бирок ал жерде жанагы композиция менен бөлүшүп кетти. Акча бөлүшүп кетти. Эл дагы биз тойдо жүрөбүз. Уча жеп коюп, коча. Эл деп атасыз, бирок эл бул мен түшүнө элек. Сиз кече Китерге барып эмне деп түшүндүрүп келдиңиз? Айттым мен дирексе. Ушулар мындай чечмелеп, мондай чечмеленет, булардын немеси деп айттыңызбы? Кичине айттым. Ошону бир передачага кенен түшүндүрүш керек. Анда сону болот эле да. Китерби? Эми азыр тигирек деп айтат. Биздин каныбызда экен да бул нерседер. Ушундай эмнеге ушул нерсени чанабыз мындай кабыл албайбыз деген ойдо отурам да азыр. Мунун көрүп жакшы. Мунун баардыгы тең себеби мындай да. Ушул нерсени баарын атайын жапканда жана айтып отурайбы, жаап отуруп ушуну кесип кетип отурат. А сен каныңда сен каалап атасың. Сен автомат каалап ушул эмне үчүн деп көрчү. Суроо ар жакта биякта кандай эмне үчүн деп. Эмне үчүн деген суроого мен жооп таба албай атам да. Эмнеге ушундай баалуулуктарыбыз бар экен, керек болсо дүйнө эли баш ийе турган мындай тазим кыла турган баалуулуктарыбыз бар экен да. Мен ошону ойлодум, сиз сүйлөп атасыз, менин оюм ятты. Мен тиги жана Африкада ошо выставка алганда Линда Танкер деген чоң окумуш аял бар. Өзү Оксфорд, Кембриджде өткөн өтө чоң мындай. Сүрөттү түшүнгөн аял. Мен өтө илимдүү аял экен да. Канчакыр ошондо могул сүрөт жөнүндө ошентип айтты да, эме дейт. Бул биринчи чыкканда баягы айтты. Байрамкул дейт, бул Кудайдын колу менен сүрөт тарткан сүрөтчү дейт. Ошентип айтты. Аз котормочунда бар. Анан ушул композиция алып айтып баа берди да. Анан мен таң калдым, ошол Капуто Манасты окугандай сүйлөдү да. Анан түш көрдүм дейт, ушуну түш көргөн экен. Ошо түшүндө ошо алып карагуш, анан ушундай келип, анан ушундай көсөгө Манас турбайбы деген нерсени айтып атты. Анан ошо жана Муктар Аузов да келип, бул Манас бул адамзаттын Манасы деп атат. Ооба, бүтүн дүйнө эл биздин тегибиз экен деп анан тааный баштайт да. Муктар Аузов бул чоң Манасты чоң тереңчү. Манас бул адамзаттын Манасы деп атат. Анан биз адамдын атына жанагындай шөтпөйтүп жанагы жалаңач эметип койгондо бул көрүн. Биздин ошол мамиле, Манаска болгон мамилебиз. Көрдүң? Ушуну эгер бул эл токтотпай коюп токтоткула, Манаска ыйык нерсени мындай мамиле кылгыла деп аны эл айтыш керек да. Анан жанагы площадь жактагы, центр жакта дагы Манасты башын ийип туруп кылычындай кылып койгон. Башка Өзбекстанда мына Амир Темирдин немеси. Ал болсо эми башкача да. Ал көркөмдүү көрүнүп турат. Буну бир аз башкачараак мындай. Бир карасаң мындай капа болгон адамдайбы, же бир түйшүү көп адамдайбы, мындай элестетилет да. Жок, Манас ата сөз жок анда. Бирок образы мындай бир караганда, көрдүңбү? Өзүнөн бир караганда ошондой элес калтырат да. Анан эч ким маани бербейт да, Манас ата экен өтүп кетер. Көрдүң, ошо сен көңүлүң бурбайт, бул атаны ошо жазып. Мисалы, Манас атаны жазарда, мисалы ошол скульпторго, художникке ошол жөнүндө маалымат берип, андай маалымат алган, ал өзү даяр болуш керек. Мисалы жана көрүп, талашта коюп койгондо кылычты момда карап, жерди карап койгон. Жерди карап кетип турат да, жана күнөөлүү адамдай. Көрдүңбү, жес мимика чечмеленет да. Мисалы мен көлдүкмүн да. Көлдө биз жаманчылык болгондо таяк таянып жерди карап анан өкүрөбүз. Бул жаманчылыктын белгиси да.
Манаста жер каратып таяк кылычты мындай саяп койгон да. Кылычына. Ошону кача ошо Манас билген адамдар бар да. Ошол чакырып сурабай болгондо жест мимика туура ал жөнүндө маалымат жөнүгө отуруп эле коюп койгон да. Бул ошол жана биздин жанагы азыркы кыйналып аткан бар ошол. Жанагы кылыч карматып, найза кылычты мондай карматып, чолок кылычты карматып. Мисалы мына жөнөкөй эле айтат, императордун императору деп канды кантып. Ал ошондой кылычты жалаңач кармап, атка мондай үзөңгү же кууш жок, эл токун жок, атка жалаңач минбейт да. Эми жөнөкөй ойлосун, жөнөкөй адам ойлонуп көрсүн, мен ошону билем. Жөнөкөй атка падышанын падышасы, падышада жөнөкөй жоопкердер минбейт. Манастын чоросу да андай атка минбейт. Андай тулга кийбейт. Андай мындай курал жарак албайт. Көрдүңүзбү? Мисалы жанагы эмеде атты шөпөйтүп бүтүп коюп, атта образ. Ат аркылуу ошол Аккуланын образын көргөш керек да, демин. Шөпөйгөн ат бүтүп жана койго айтылган бир шөпөйгөн баланын бетин тип мурутунда мындай коюп, ал образ окулуп атат. Ал мен карап турган себеп карап өттүм деп карабай өтөсүң. Анткени энергия жок да. Көрдүңбү? Ошон үчүн кыргызда айтып атпаймынбы, жест, мимика баары окулат. Ошондо кыргызда мынтип жер карабап алам дейт. Баатыр киши жер карабайт, өлүп барса да тик карайт. Мынтип да турат. Мынтпейт. Көрдүңбү? Кыргызда ошондой балам жер караба дейт. Көрдүңбү? Кыргыз сен жигитсиңби, жер караба. Өлсөң дагы баш ийбе. Намысыңды алтыр, өлсөң өл, бирок намысыңды алтырба. Ошол образ, ошол Манастын образында ошондо бүтүндөй кыргыздын образы турат. Анан ошого биз кайдыгер мамиле кылып, Астанага аргач жака шөлпөйт, Москвага койдук бүтүп. Анын баарын айтып чыгып бит жаман көрүп. Шөлпөйгөн атка мингизип, элементарно, токмун жана үзөңгү куушу жок. Аты дагы шөлпөйгөн ат. Анан бир кыздай эме коюп койгон, бети да бир кыздай. Ошону карап туруп эл ойлоп атат, бул деле байкуш жанагы жөн эле жасактаган эл экен. Ошого жараша бизге мамиле кылат. Бул деген мындай маданиятсыз, билими жок эл. Манасы деген Манас жөнөкөй эле мындай Илья Мурта ушундук образ, орустар таткан образ. Бул жөнөкөй эле мындай Илья Мурта сыяктуу жөнөкөй эле баатыр окшойт. Жөн мисалы азыр ошону көргөн балдардан сураса, Манас жөн эле баатыр дейт. Жана таткан жаш бала баатыр дейт. Мындай кылычка жана жолуса толтура композиция, бирок мындан мыкты да. Казактар кандай тартып атат? Жөнөкөй баатыр укмуш образы менен ушунча атат. Бул жерде образ жок да. Көрдүңбү? Бу жерде ошондой улуу жанагындай чоң дүйнөнү өтө мындай жупуну кылып, бир алсыз кылып, кубаты жок кылып, ошол сүрөттө композицияда турат. Мисалы бергенсиң, мына Каныкейниде дагы мына Манастын Каныкейниде тарттым да. Бул ошол мурунда бул Манас атанын элесин карап жүрүп атам. Мисалы ажыдар аркылуу ошол ички кубатты көргөзүп атам. Мисалы булардын алтын күмүштөн жасасам деп атам. Каныкейниздин кийиминчи. Мисалы бир эле ошо ханыша кийди. Ош кийими. Ошол ханыша ошол кийимди кийгенде ал дагы басканда да башкача. Кумаяк жетелеп бассабы деп атам да. Кумаяк жаса мен жана тайганымда басканын көрдүм, шөлпүздөп баспайт. Көкүрөгүн чыгарып, куйругунда чатнап атат. Ошол жөнөкөй эле мен тайган басканы дагы мындай. Элита мындай тип баскан көрүп басат. Кыргызда ошондой басат. Ошо Каныкей кумаяктын жетелеп, жөн басып, ошо кылгыяк чопор менен ошол кийими, бул орнаменттер, бул тотемдер аркылуу, ошол аркылуу сүйлөйт. Сен эмне болгон эсиң? Ажыларды коюп койдум, канаттуу ажылар болгондо да. Ошо бул ажыларды сөздү көргөзүп атам. Бул сөздүн күчү жетпейт, ошол композиция аркылуу, бул эме аркылуу ажылдар бул төшүнө тагыла турган эмес, алтындан жазылат. Ошолорду карап отуруп, ошол Каныкейниздин эмесин даражасын көргөзөт. Ошол ар бир оймо, ар бир тотем, ар бир бүгүн атан жазат, ажыдар жазат. Ажылардын падышасы болот да. Бул оймолорду да катайын жасап атам. Бул оймолор аркылуу ошондой бул архитектурасы бар. Ошондой бир чоң улуу дүйнө таанымы бар. Көрдүңбү? Бул кут. Бул бүт бул оймолорду бул жерде грифон кылып атам. Отурган ажыдар айланып кетип атат. Бүт муну ата стилизовать этип иштеп чыгып атам. Жана кыргыздын жанагы дүйнө таанымы канча кылып бул шлифовать этип отуруп анан салт болуп айланып калып атпайбы? Ал салттан кылым караткан, адам ойлоп тапкан эмес, ал өзүнчө ошондо пайда болгон да. Бул стилде ошондой болуп, кыргызда ошондой пайда болсо деп атат да. Балким муну кандай деңгээлде өзүм деңгээлде жасап чыктым. Мисалы кийинкилер
ошол грифон кыргызча стиль. Бир караганда кабылан, бир караганда алып карабыш. Куулуп атпайбы? Көрдүң, ошол бул композициялар аркылуу көрдүң, кайып, ана сөз кайып дүйнө да. Көрдүң, ошол кайып дүйнө, ошондой бул сырдуу дүйнө. Бул ошондой баалуу дүйнө. Ошол бул оймо чийме аркылуу, бул композициялар аркылуу көрдүң, азырда да атайын коюп атам, шрифти да атайын жазып атпайм, канекейде. Ошол жазылган шейи аркылуу деле бул ошондой мындай каганат күткөн. Ошондой улуу дүйнө таанып күткөн эл дегенде ошо сүрөт аркылуу көргөзгөнгө аракет кылып, бул башы көктө болуп атат. Мунун баардыгы тең жөнөкөй эле неме отуруп чийип чыккан эмес. Ошондой мага окшогон сүрөтчүлөр чогултуп, эң биринчи тартаат ошондой идея, концепциясын ойлоп табышкан. Анан ошол мага окшогон адистар, ошол алтын күмүштү неме жасаткан. Только ошо ханыша кийин ошол татем тамга ойносу аркылуу ошонун даражасын берген. Көрдүңүзбү? Жөн эле чампалап чаптаган эмес. Ошо Манастын кийимден ар бир курал жараганын баары Манас эпосунда айтылат. Ар бир курал жарак топчу менен айтылат. Ал жанагы сүрөттө бир кылычын көрчү. Эчтеке жок анда. Ат жабдыктары, ак куланы өзүнчө сүрөттөйт. Көрдүңбү? Ошол образга тиги кудос сиңип анан жөн эле бүт тартпаш керек да. Көрдүңбү? Манас атан ар бир курал жарагы өзүнчө шедевр, анан бөлөк жар жазып атпайбы? Атайын Бакай атабыз барып канча бир убакытта ошо жазып атат ар бирин. Көрдүм, ошонун баарын иликтеп, мисалы мен жөнөкөй эле тетиги кылыч эмелерин татканда Алмамбеттикин атайын бир китепти кыргыздардын жанагы археологу бүт карап иллюстрация тартып, кандай шакек койгон, кандай чач койгон, кандай курал жарактарды колдонгон бүт иштеп чыктым. Көп таң калдым. Курал жарактар көп, биринчи кичике кылыч, андан кийин чоң кылычы, анан чач да койгон экен. 4 чачты Алмамбет туруп, кыргыздар чач койгон экен. Анткени мен кийинмен ойлосом, жанагы темир тулга кийип атпайбы? Көп чачты. Чачта кармайт да. Жылаңат болсоң, темир мээңе өтүп кетпейби. Чачты да как антенна катары. Мен көрүп чач кыргыздарда чач болгон экен. Анан бул кылычтары дагы ошо кичике кылыч менен чоң кылыч болгон экен. Мына кийимде жанагы бүркүттүн канаты да сайылганда ошол информацияны акыры бияка киргизип атам да. Ушуну азыр япондор колдонот билсеңиз. Навакаларда Америка, индеистер да пайдаланат экен. Ооба. Япондор дагы эле колдонот ушундай. Дагы эле колдонот. Дагы эле колдонуп жүрөт ушундай. Канаты болгон экен. Ал навакалар болсо топусунда канат жүрөт дагы эле. Сакталып калган экен. Көрдүңбү, мисалы бул жерде дагы бүт атайын канатты коюп коюп атам. Улус атабызда бүркүттүн канаты сайылып, анан 3 деген бийик сан да. Бул жерде мисалы атайын көрдүм, атайын эми баягы бул Манасты эч ким көргөн жок. Атайын стилизовать этип атам. Атайын бул жолдо бул эме аркылуу ошо сөздү образды көргөзөйүн деп атам. Мисалы муну көргөндө адам Манасты эче, ар бир адам өзүнүн манасы бар да. Ошо табышмактуу сырдуу ойдон калып калыш керек да. Мисалы мен бир арак ичкен эмеге окшоштук кылса айтат да, бул Ош базарда көргөн ушуга окшош арак ичип жүргөн. Ошол болсо керек. Ошону таткан окшойт депчи. Тиги айтып атат, мен Алмазбек Атамбаев таттым эле деп. Көрдүңбү, ушунун баары туура эмес да. Манас деген оюнчук эмес да. Манасты эч ким көргөн эмес. Манаслар да карай алган эмес. Ошонун сүрүн ошол маскада көрдүм, ушул жалпы кыргыздын мындай эмесин көргөзгөнгө аракет кылып атам да. Калганда мына Бакай, Алмамбет эмелерди атайын алады, канекейлерди киргизгенге аракет кылып атам. Булардыкы эми дүйнөлүк образ да. Бакай, Кошой, дүйнөлүк образ. Кошой. Көрдүңбү, мисалы ар биринде бул дүйнөлүк образ. Жөнөкөй эле кыргыз элинин образы бул дүйнөлүк образ. Бул акылмандуулуктун туу чокусу. Бакайда. Көрдүңбү, 4 тарап төп келген. Ушулардын негизинде анан Манас болмогу. Эстесеңиз, ушундай эстелик жанагы индеистерде таштарга оюлган мындай. Бакай атабыздын сол жагындабы, оң жагындабы? Сол болуп калат экен. Ушундай таштары бар билсеңиз. Көргөн болсоңуз. Атайындай бул эми образ бул мифологический образ да. Бул ошондой элдин жанагы бүтүндөй мындай мүнөзүн көргөзөт. Жөнөкөй жанагы Бакай десе карганчалык тартып коет атпайбы? Ошол болгон ажыдар болгон алып карагыш бул татемдер аркылуу мунун күчүн көргөзүп атат. Бул ааламдык деңгээлдеги образдар да. Бакайды чечмелес бул чоң илим, Бакайдын образ бул илим.
Акылмандуулуктун, даанышмандуулуктун ушул жогорку деңгээлдеги бул чоң илимдер да. Муну өзүнчө чечимдеш керек да, бакайын ар бир эмес. Кош ойтуду өзүнчө чечимдеш керек. Ар биринин өзүнүн даражасы бар. Ошолордун баардыгы келип анан манас жасап атат. Манастын курал жаранын баарын ушу бакай аркылуу жасалат. Дайындап анан кошого каттыртып коюп бакай манас атап алып келип анан тартуу кылып берип атат. Бүт баары бири-бирине байланышкан да. Анан баары бүткөндөн анан Каныке энебизди, анан булар Каныке энебизди алдап атат. Каныке энебизди алаарда дагы жанагы сургучук тиги таап алып анан ошондо көрүп айтып атпайбы бакай. Ай, муну сен Акылай менен Карабөккө берме дейт. Калак менен башка чапса кайып болуп кетчү эле, андан көрө Каныкейди ала элек, Каныкейге алып барып бер дейт. Бул аялдын асылы гана баксын дейт да. Көрдүңбү, ошондо сургучук чаалып түпү чоңойт эле. Каныкей энебизге алып барып берет. Анан бул байкуш 6 айда анан багып отуруп, 6 айда жана болот чындырды үзүп, анан ордон секирип чыгып анан чокко куйругун чаап алып атпайбы. Куйругу өртөнүп калат, куйругу тайганын куйругу жылаңач. Анан кальций болуп калган. От чокко күйүп калган. Анан манас атабыз баягы эми сөзүн ачыкта Каныкени сүйүп калат, өтө сулуу болот. Анан баягы ашыктык демеди, анан келат анан Каныга кумаяк шылтоосу менен келип көрөм деп анан келсе тиги кумаяктын куйругу күйүп калган, чок болуп. Анан барып анан эми бул да хандын кызы ала элек. Анан келип анан тиги баатыр өкүм сүйлөп атпайбы. Сен мен кумаякты бактысы күйпүлгүчү кылып коюп, куйругун эмне күйгүзүп салдың деп. Сен шылдың кылганыңды тиги бу деп. Аргала сөз чыкканда мен сен итиңди бакканда мен жесир атым эмесмин деп. Анан ошондо жини келип кетип анан манастан баягы кыяры чатаарак болгондо анан кабыргасы сындырып дейт дейт. Ошондо көкөр үйлөбөй калып өктө маман калдым дейт. Анан Каныкенин артынан куугун түшүп барат да. Ичи күйүп. Тоюп атып таштайын деп. Анан дагы ичи күйүп баягы оттун жарыгында баягы чоролору менен отурганда жаа тартат. Жаа тарткандан алып карабыш, кара чаар, кабылан, чолок көк жалалыстан ачтар, кодоочулар көрүнөт Каныкенибизге. Ошондо көргөндө кой, муну атканда мен оңбойм, бул өтө касиеттүү адам экен. Деп кана артка тартат. Көрүп, сырттан баалаганда Каныкенибиз. Башка эмес ичи күйүүнү атып салат да. Көрдүңбү? Мен муну атсам оңбойм. Жана көрүнгөй жанагы жаман карандар тиги казактардын төрөсү карындаш келип атпа артында карасы бар экен. Өлтүрбөй аке деп атпайбы. Өлтүрүп салып атпайбы. Көрдүңбү, ошол акыркы биздин жаман кара атабызда да ошол жишана жолоодогон. Ошону көрүп жанагы Кенесары Атайды алдап алып келип, жаман кара атабызды Атайды өлтүрүп туруп, сөөгүн эч кимге көргөзмөй жок. Ошол жишана бизге жолоодоп калсын. Бизде өтө чоң сыр бар, ала билген. Ошон үчүн бул жишананын ордуна коюшубуз керек деген маселе болот. Эгер муну ордуна койгондон кийин бул ар бир кыргыз ал өзү жанагы ким айтып атты, ар бир кыргыз ошол өзү манас болуп калат. Мисалы үчүн могу арттагыны ошол центрге кыргыздын центрин борборго эсте артындагы жез менен немен жасаганбыз. Ошону эстелик кылып койсо болчу да экен. Ат баты жок эле отургузуп эле мындай. Анткени ошо өзгөрүшүп атат. Бул ушундай умурлуу эл экен. Ушундай бир керемет мындай дүйнөсү сактап калыптыр. Дүйнөлүк келип, манасчылар бар экен, окуп көрөчү. Ушунун кызыгалчы ушул. Эмне болгон дүйнө? Мындай эмне үчүн ушулар жаратты? Эмне болгон эл деген суроо болот. Эмне үчүн булар жаратты? Эмне үчүн бизде жок? Эмне үчүн мында терең маани жатат? Жана как раз терең философия бул жакта жатат, манаста жатат. Жана Пикассо тартып анан там философия жок аякта. Европада көбүрөөк философия билим алган эл. Кыргызда түпкүлүгүндө философия бар. Нарк бар. Нарк бар жерде маани бар да. Ошол улуу маданият жок кылып алганбыз да биз. Мен ошолорду баягы мен өзүмдүн аракетим, аракет кылып атам да, мен өзүмдүн деңгээлимде жасадым да. Кийинкилерге жеңилирээк болсо да, мен кийинкилер жаштар ушу маалыматты муну дагы развивать этиш керек. Ушунда отуруп, именно кыргыздын стили пайда болуш керек. Мына Кытайлардын стили пайда болуп атат. Мына буяттардын стили пайда болуп атат. Мисалы үчүн булар ошондой стиль пайда болсо болуп атат да. Кытайлар аждарды өтө баалашат. Бизден алган. Ооба. Бизден алган. Ошон үчүн Жусуп Мамаев бекер айткан жок да, катты тааныбаган эл деп. Ал катты тааныбаган эл аждар менен жей жок, курсагы тойсо болду. Ошону азыр бакта баалап, ошо жанагы аждар күн немелерин кийишип, ойношуп кинолордо да бар го. Ал ошол дукту
Senikisi айтат азыр ажыдар меникмин Кытайдыкы дейт. Ажыдар жаныбардын падышасы да. А эми үчүн мана сатабыз да ажыдар көрүнүп атат. Кийинки баатырларда кийинкилерде бүт ажыдар көрүнүп атат. Бул чоң белги да. Бул ошол баатырдан сырткан ал элге хан боло турган адамдын белгиси. Ал бул жишана ошол кубатын көргөзүп атат. Көрдүңбү? Ошол бул чолок көл жарастан Кара Чаар кабыланды деп алып караш, ошол баатырдын кубатын көргөзүп атат да. Эгер моңдуш жок болсо, ал могу окшогон миллион баатыр бар. Илемурлар толуп турат, миллион, триллион баатырлар бар. Көрдүңбү? Ошон үчүн тиги ким Нескара келип анан сайышабыз деп чыгат да. Илгери кыргыздар жөнүндө басып алып жүргөн да. Анан экөө жекеге чыкканда ошондо Нескара келип атканда моңду көрөт. Алып караш Кара Чаар кабылан колдосу кайра Кытайга кире качат. Барып айтып атпайбы, мен бул кылымда жарала турган бул чоң баатыр экен, мен мындан согуша албайм. Анан көз ачыктап, биз тартып берип кутулар болду дейт, согушпайбыз дейт. Анан эми намыстанат, киртеген империя болсо кенеде Кыргызстан анан кантип согушпайлы биз багынып бермек. Жок, бул ушундай Кыргызга келген кут экен. Биз багыналы дейт. Болбой анан тамтаңда согушууну жеңил атпайбы. А Нескара көз ачык айтат да, муну колдосу күчтүү экен деп. Мен ошентип качып келдим согушпай. Эгер колдосу жок болсо Нескара эле өлтүрмөк, Кыргызды кырып таштамак. Алып келип кырып алып беребиз. Көрдүңбү? Эгер моңуну койсок, ошол империядагы чоң жанагы атомдуу бомбаны эметкен империяда биз менен эсептешет. Эгер моңунуң жок болсо, анда сен жөнөкөй эле адамсың. Сен жишанаң жок болсо, сен жөнөкөй эле адамсың. Бизге ошол жөнөкөй адам миллион, триллион, аны атып салса билиштик көп. Ит аткандай эле атып коет. Орду билинбейт. Көрдүңбү? Канекенездер атып салмак. Бул жерде баары чоң маани бар. Чоң сыр бар. Ошон үчүн биз өзүбүздөгү баалыкту биз өзүбүз кабыл алышыбыз керек. Милдеттүү түрдө кабыл алып, биз милдеттүү түрдө бирөөгө жаман айтканга да биз акыбыз жок. Жаман ойлогонго, жаман сүйлөгөнгө, каргыш кылганга, кыргыз элчикте мазарга барып, айланайын, мага байлык берип депутат болайын деп айтпайт. Элге, журтка жакшылык келсин деп атат. Өзүнө да аймай калбайт. Эл айланайын, элге болсун. Эл, кыргыз эл деген адам да, эл. Элибиз аман болсун. Элге жакшылык дейт, аяктын байлык тилебейт бала. Анда көчмөндөрдөгү эмблема да сиздин немеңизби? Ооба, меники. Автор сизби? Ооба. Көчмөндөрдө көрдүм, атайм теке гана атпайбы? Теке бул эң бийик эмеде теке гана ишет. Монда тик жерде теке гана, теке менен илбис гана жүрөт. Аска. Башка жаныбар жүрөр, учуп өлөт. Ошол бийиктиктин белгиси да. Мисалы мына көчмөндөр болуп турбайбы? Мына калпак. Калпак кийген кыргыз ошол көрдүңбү мына бул теке бийиктик, ошол даражасы менен дүйнөнү жакшылыкка чакырып атат деген маани бар. Дүйнөнү. Ал кыргыз сен арабсың, сен калмаксың деп бөлбөйт. Сен адамды касиетиңе жараша маани берет. Эч убакыт улутуңа негириң барекеттүү болсоң, сен Кудай конок кылып сыйлайт. Кыргызстанда түшүнүк жок, кокуй болуп келмебиз экен, кокуй. Мисалы көрдүм, азыр бирөө жолочу өтүп барса, биз сразу ойлонобуз, буну абайлаңарчы, уур болуп жүрөбүз, сак болуп, жолчу киши жүрөт депчи. А илгери Кыргызстан көрүп башкача, кокуй. Тиги айланайын чакыргыла, эмне болуп кетет? Деп чакырып келип тамагын берип, таана сурабайт сен, атыңды сурабайт. Айланайын кел. Ак ич, тамак ич, эс алып кел. Атына чөп берип, эмне болгон адам? Ой башкада. Акыркы коюнда Кудай конок экен деп. Меймандос. Анан ошол элге барып сен кантип анан акыл үйрөтөсүң, ыймандуу бол анан. Тигиндей болду. Элестет ошол акыл үйрөтөбүз бар. Анда ой жок. Аны тааныбайт, ал балким ууру кески. Кечинде кетип барса, токтотот, ай балам. Үйгө жатып кетти. Бул жанагы көрдүм, аруу элдин белгиси да. Эми айта берсе көп, от алып келсем дагы кыргыздар жөн. Алып барып да мен. Эмесине салып жиберем, Кытайда кантакты. Анасы кантакты. Анан тиги макелеңди азыр кыргыз келсе карсаң дейт. Кирип кел, бизди карабай эле мынтип отурат да, кантак отуруп. Мен тартып кой дейт.
бар күлүп анан балдарга тамаша кылып кыргыз киши шак отурат деп айтам да. Анан балдар менен сүйлөшүп отурат. Жибек кыргыз чоочун кыргыз көрөм да азыр отурат карап туруп. Шакырып барып, шакырып айткандай да. Бар отурат. Бана тартып кой бер дейт. Отурганда башкача отурат да. Отурганда монтор отурат. Кантип отурат. Сразу эле хан элестеткен. Қан елестет. Кытайлар отурбай койду. Канды тактыда отурсаң. Ханда бар да эми ушу хан сезип келип. Жо мен ушуну таңа мен кээде отурам да анан балдар да күлөт азыр кыргыз киши эле отурат дейт. Жибек киши баягы чуркап барып отурат, отурганда сразу тартып кой мени дейт. Бүт ушинтип отурушат. Кыргыздар. А кытайлар отурбайт. Ошондон да макелен көрүп кыргыздар баары келип хан тактап отурат. Хан тукум болсо хан сезип келет да. Ошону айтам.